Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыямбек Сатыбалдиев мамлекеттик канал аркылуу берген маалыматын Майлуу Суу шаардык кеңешинин депутаттары четке кагууда. Өкүл бул аракеттин кол алдындагы Жалал Абад мамлекеттик телерадио компаниясы аркылуу ишке ашырган. Ал көрсөтүү болсо бир тараптуу мүнөзгө ээ болуп, Сатыбалдиевди жактаган гана аракет бар экенин байкашкан. ЖМТРК аркылуу берилген маалыматтар чындыкка дал келбеши баса белгиленет. Бул окуяны калыс чагылдырып берүү суранычы менен биздин телерадио компанияга да арыз менен кайрылышкан. Бул көрсөтүү Жалал Абад мамлекеттик телерадио компаниясы аркылуу даярдалып көрсөтүлгөн. Анда Кыямбек Сатыбалдиевдин Майлуу Суу шаарынын мэри болуп тургандагы тендерге байланыштуу мыйзамсыз кадамдары тууралуу тараптардын пикирлери берилген 7 каналдын материалдары бир тараптуу экендиги айтылган. Анысы аз келгенсип Майлуу Суу шаарынын тургундарынан буга байланыштуу арыз келип түшкөндүгү. Анын негизинде жерине барып жергиликтүүлөрдөн Сатыбалдиевди күнгө теңеген интервьюлары да камтылган болчу. Ошол эле үшөө Алим, Рахат, Бакалаев, Рахат деген Базарбаев. Ошо кудуш үшөө эле депутат, ошолор кудушалар ушул. Ошо 15-жылдан бери асылып келатышат да, иштетпей. Анан жерде келип алып ушу үчөө мындай экен, андай экен. Өзлөрү кыйын экен, эмне кылыптыр? Өзлөрү айтып көрбөйбү? Мен ушу иштерди кылдым. Элиме ушундай жардам бере алдым деп айта алат экен ошолар. Айта алышпайт. Житерден ошого кыз кайра барсын да тартсын, отургузуп алып, экөөбүздү бирге коюп алып. Мен ошондо анан экөөбүз сүйлөшөлү ошолор менен. Беттешели, көрөлү. Чындык каякта экени ошондо билинет. Ошо Турсунбай акелер уялып аткан болсо, же байкымда капа болуп аткан болсо сотко барсын, прокуратурага барсын. Ошол жерде далилдесин, ошо мен туура эмес кылгандарым. Мен ошондо ошолор менен сүйлөшөм. Сатыбалдиевдин балдар бакчасын оңдоп түзөөдөгү кыңыр иштери тууралуу маалымат берген тараптарда Жалал Абад мамлекеттик телерадио компаниясы алдын ала чогултулган адамдардын тобуна барышканын айтышат. Бирок андагы пикирлер негедир көрсөтүлбөй калган. Андыктан 7 каналды бейтарап болууга чакырылмыш болгон ЖМТРК журналисттери мындай бейтараптуулук тууралуу кантип сөз козгоп жатканына мындагылар түшүнө албай турушат. Деп бар элге түшүндүрүп, ошол кезде кылынган документтерди, өзгөртүлгөн документтерди көргөзгөнүбүздө, комиссиянын чечимин көргөзгөнүбүздө эл туура эле түшүнүштү. Эл туура түшүндү, андан ЖТР анын көргөзүп чыгарбады. Биз ошо Көкташта келип кичине ызычуу болуп, айтышып дегендерибиздин эч нерсеси жок. Ал жерде даже катышпаган Асан деген бир молдо менен Турсунбай деген бир акени алып келип сүйлөтүп коюптур. Биз дагы өтө капа болдук. Ошо Турсунбай аке эле. Дежурный аксакалдар десек болот. Неге буну уюштуруп, өз кол алдында ЖТРди Марисуга алып барып, не себептен мындай кылды биз өзүбүз түшүнбөдүк. Ал эми Кыямбек Сатыбалдиевдин берген интервьюсундагы жагдайлар боюнча тараптар төмөнкүдөй жообун узатышты. Чөнтөгүнөн жалдап, туугандарын алып келип, смета түздүрүп, анан мэрия буга жооптуу деп 846 миң деп асканга алардын мыйзамда жолу жок. Мыйзамда андай жок. Губернатор ушул жерлерине көңүл бурбайт да. Билимсиздиги мен түшүнбөйм ушул жерин, апшын. Сметаны сметчисе түзөт, тууган түзбөйт. Сметаны аткаруучу бийлик, ошол кездеги мэр Кыямбек Урматович, ошо өзү кол коюп атат. 2 смета коюп атат, 2 дефектни коюп атат. Ошону мисалы карап туруп эле көрсө болот да. Анын 1 миллион сомдун эгерде мэрия жеп койсо, анда кандай жумуш болот? Мен акылым жетпейт да. Мейли жесин. Канча сомду аны подрядчик жооп берет бүгүнкү күндө. Мен акылым жетпейт. Бул губернатордун деңгээли эмес да, антип айткангачы. Ар бир келген каражатка мэр жооп берет да шаарга. Ал жооптуу болуш керек. 2 дефектна, 2 смета каяктан түзүлдү буга? Жалал Абад мамлекеттик телерадио компаниясына интервью берген аксакалдар алдын ала даярдалган айтылат. Эми болсо алардын ар бири ЖМТРК баш болуп мыйзам алдында жооп берүүгө милдеттүү экени эскертилет. Өзлөрү айтмакчы бир тарапты тартып, кыска кылып туруп берип коюп, анан менин ата-энеме чейин тийгизгенди мен каалабайм. Анын үчүн жооп бериш керек. Бул багытта дагы көп кызыктуу маалыматтар айтылды. Алар тууралуу кененирээк алдыңкы күндөрү көрсөтмөкчүбүз. Балдар бакчасындагы кылмыш ишинин кайра жанданышын сурангандар болсо, президент Сооронбай Жээнбековго да арыз менен кайрылышканы кабарланды. Эптеп ушул садик боюнча ишин бүтүрүп алсам деп эле жүрөт да бул. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.